Сиз Кыргызстандын тарыхын канчалык жакшы билесиз? Бул Курманжан датка жана Кыргызстандын түштүгүнүн Орусияга каратуунун толук аякташы тууралуу чакан суракка жооп берип, сиз Кыргызстандын тарыхын канчалык жакшы билет экениңизди байкап көрүңүз. Суроолорго болгон жоопторуңузду комментарий бөлүмүнө калтырсаңыз болот жана бул суракта 15 суроо бар. 15 суроонун канчасына жооп бергениңизди дагы жаза кетиңиз. Анда эмесе баштадык. Биринчи суроо. Орусиянын башкаруусу эмнени алып келген? А. Жаңы салыктар. Б. Эч кандай өзгөрүү жок. В. Элдин кетиши. Г. Хандын бийлиги күчөгөн. Туура жооп: жаңы салыктар көбөйгөн. Экинчи суроо. Курманжан датка кайсы доордо белгилүү болгон? А. Орто кылым. Б. Азыркы заман. В. Советтер доору. Г. Орус империясынын мезгили. Туура жооп: Орус империясынын мезгили. Кийинки суроо. Орусия каратуу процессин негизинен кандай жол менен жүргүзгөн? А. Тынч сүйлөшүү. Б. Соода. В. Белек берүү. Г. Аскердик жоортул. Туура жооп: Г. Аскердик жоортул болгон. Кокон хандыгы жоюлгандан кийин эмне болгон? Жаңы хандык түзүлгөн. Б. Орусияга кошулган. В. Кытайга өткөн. Г. Бөлүнүп кеткен. Туура жооп: Б. Түштүк аймактар Орусияга кошулган. Бир 1876 жылы кандай окуя болгон? А. Кытай менен согуш. Б. Эл көтөрүлүшү. В. Кокон хандыгынын жоюлушу. Г. Жаңы хан шайлоо. Туура жооп: В. Кокон хандыгынын жоюлушу. Эгер Курманжан датка согуш жолун тандаса, эмне болушу мүмкүн эле? А. Кыргыздар калбай калмак. Б. Кыргыздар жеңишмек. В. Элге зыян тиймек. Г. Эч нерсе өзгөрмөк эмес. Жетишпей жаткан болсоңуз, паузаны басып койсоңуз болот. Туура жооп: В. Элге зыяны тиймек. Орус төрөлөрү эмне үчүн Курманжан датканы Алай ханашасы деп аташкан? А. Корккондуктан. Б. Эң уулуу аял болгондон. В. Алайды башкарган лидер болгон үчүн. Г. Күчтүү болгон үчүн. Орус төрөлөрү эмне үчүн Курманжан датканы Алай ханашасы деп аташкан? В. Алайды башкарган лидер болгон үчүн. Түштүк кыргыздар кайсы облуска киришкен? А. Фергана. Б. Сырдарья. В. Самарканд. Г. Түркистан. Түштүк кыргыздар кайсы облуска киришкен? Туура жооп: А. Фергана облусуна киришкен. Бул аймак кайсы мамлекеттин курамында болгон? А. Бухара эмираты. Б. Хива хандыгы. В. Кокон хандыгы. Г. Казак хандыгы. Туура жооп болсо бул Кокон хандыгынын мүчөсү болгон. Курманжан датканын тарыхтагы ролун кантип баалоого болот? А. Жөнөкөй адам. Б. Убактылуу лидер.
В. Улуттук деңгээлдеги лидер. Г. Маанисиз адам. Туура жооп бул В. Улуттук деңгээлдеги лидер. Эгерде силер жооп берип жетишпей жаткан болсоңуз, видеону паузага басып койсоңуз болот. Курманжан датканын негизги максаты эмне болгон? А. Элди сактоо. Б. Балдарын сактоо. В. Жерин кеңейтүү. Г. Байып кетүү. Курманжан датканын негизги максаты бул А. Элди сактоо болгон. Жоопторду комментарийге калтыра кетиңиз. Курманжан датка кандай сапаты менен белгилүү болгон? А. Байлыгы менен. Б. Күчтүүлүгү менен. В. Соодасы менен. Г. Акылы менен. Курманжан датка кандай сапаты менен белгилүү болгон? Туура жооп бул, таптыңызбы? Г. Акылы менен белгилүү болгон. Кийинки суроо. Анын Россия империясы менен байланышы кандай натыйжа берген? А. Толук көз карандысыздык. Б. Тынчтык жана салыштырмалуу кепилдик. В. Согуш күчөгөн. Г. Эл көчүп кеткен. Туура жооп тынчтык жана салыштырмалуу эркиндик болгон. Орусия менен мамиле түзүү кандай саясий кадам болгон? А. Алсыздык белгиси. Б. Акылдуу чечим. В. Ката саясат. Г. Кокустан болгон. Орустан менен мамиле түзүү бул кандай саясий кадам болгон? Туура жооп бул ошол убакта акылдуу чечим болгон. Кийинки суроо. Кыргызстандын түштүгүн Орусияга каратуу качан толук аяктаган? А. 1865 жыл. Б. 1876 жыл. В. 1885 жыл. Г. 1895 жыл. Туура жооп бул 1876 жыл болгон. Анда эмесе достор, канча суроого жооп бергениңерди комментарий бөлүмүнө калтыра кетиңиздер. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.